Урматтуу Үмүт ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн эл үнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Эл үнү сиздер үчүн иштейт. Ош облусуна караштуу Кара Суу районундагы Тилман айылында фура чиркегич менен өрттөнүп, өрт өчүрүүчү 5 унаа тартылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, окуя бүгүн 15 февралда саат 00:53 болгон. Саат 02:22 өрт чектелип, 10:40 толугу менен өчүрүлгөн. Кырсыктын кесепетинен бут кийим салынган фура чиркегич менен кошо өрттөнүп кеткен. Чүй облусунун Ысык Ата районунун Люксембург айылынын жашоочусу берүүбүзгө төмөнкү видеону жиберген. Анын маалыматына таянсак, борбордук канализация жарактан чыгып, бала бакчанын ажатканасынан чыккан суулардын баары көчөнү каптап, ыңгайсыздык жаратып жатканын айтат. Ош облусунун Ноокат районунун Арашан айылынын тургуну берүүбүзгө кайрылган. Анын кайрылуусун чогуу уксак. Урматтуу Сооронбай Шарипович, мен Ош обласына караштуу Ноокат районунун Көкжар айыл өкмөтүнүн Алашан айылынын тургуну Эргешев Рахматали Үсөнбаевичмин. Мен Алашан айылында 500гө жакын түтүн бар, 3000ден ашык эл жашайт. 600гө жакын окуучу болгон мезгилинде азыр 300дөй эле окуучу калган мектебибизде. Бардык кошуна айылдарга баягы шарты жакшы мектептерге кетип калышкан. Мектебибиздин акыбалы өтө начар. Мына сизге биз ишенебиз. Бизде айылда бир да сос курулуштар мамлекет тарабынан курулган эмес. Мектебибиз дагы 70-жылдарда ашар менен курулган, садигибиз дагы ашар менен курулган. Мына фабыбыз бар. Фабыбызды арс менен курдук. Ушуга биздин элден ар бир түтүндөн 1000 сомдон чогултуп акча кылып проектисини жана баягы бардык АПЗ-СПЗ-сынын бардык эмелерге чейин бүтүргөнбүз. Сметаларына чейин. Ушуга бизге окуучуларыбызда өтө шарт начар. Ушуга сизден сураныч. Сизге биз ишенебиз. Бизге жардам берип койсоңуз. Бишкек шаарынын жашоочусу Шербаков көчөсүнүн жасала баштаганына бир нече убакыт болсо дагы, абалы мурункудан дагы жаман экенин айтат. Бул жолду карасаңар эми. 1 жыл болду жолдун башталганына. Былтыр баштап чала кылып таштап коюшкан. Ушул жолду эч ким карайбы, карабайбы билбейбиз. Тинтип бардырлардын баарын чекесине чыгарып койгон. Монтип мусорлар чыккан. Жол невозможно жүрүүгө болбой калган. Уже айла жоктон жүрүп калганбыз. Элдер монтип эшин алдынан чыга алабы?
чыга албай баары бир ушинтип таштап ашкан. Шуну бир карап койса жолду дагы. Бул өзү көчө Щербакова. Окей. Жол ужас. Невозможно болуп калган. Опа. Рай. Окей. Жолдун тешилип аябай ужас. Bir kilometre kalgan жерди бүтүрбөй таштап коюшкан. Биягы болсо Щербакова Манаса, улица Манаса мындай кеткен. Опа. Ушундай кылып уш жерге чейин келип бүтпөй таштап коюшкан. Жолда эч ким жүрбөйт. Жүргөнгө невозможно. Баткен облусунун Кызыл Кыя шаарынын Акбулак айыл өкмөтүнүн тургуну алардын аймагындагы каналдан өтүүчү көпүрөнүн абалы начар экенин айтат. Алар тиешелүү тараптарга кайрылышкан, бирок жыйынтык чыкпай келет. Assalamu alaikum. El Ünü передачасы. Мен сиздерге bundan aldım. Baya kanal жөнүндө жөнөттүм эле. Дагы сиздерден суранышым, бая бизге ошол канал жагы өткөн көпүрөнүн түсүнү көрсөңүздөр. Мына бул мен күнчыгыш жагынан келдим. Бул күнбатыш жагы. Мына биздин көпүрө эртең кулап түшөт. Biz kança жылдан beri Союз малынан beri айтабыз, эч кандай көңүл бурган адам жок. Канча директорлор алмашты. Бирок могул өйдө жактан булактын суу түшөт. Мына жууп кетип жатат, көрүп жатасыздар. Мына сууда агышын караң. Канча суу түшөт. Бирок ушул суу бизге пайдасыз. Баары Өзбекстанга өтүп жатат. Могул жерде дагы дөбө деген мусурлар төгөт. Буга бир селсебеттин бир эме кылган аракети жок. Каналдардын түсүнү караңыздар. Ушул жаңы президент эл журт, элди карайбыз деген эмени милдети чыгарган экен, ошонун аркасынан биз ушуну жазып отурабыз. Элетке канча көңүл бурса, экономика, сельхоз хозяйство өссө, бизге деле жакшы болот го. Ушуну сиздерден суранып бир эме кылып койсоңуздар, поддержка кылып. Жалал Абад шаарынын тургуну кезекте видеону жиберген. Ал тиешелүү тараптар көңүл буруп коюусун өтүнөт. Мол агатан суу. Алтын менен барабар суу. Жалал Абад шаары. Водоканал. Оңдоп коюңуздарды требовать этетилем. Талас облусунун Талас районунда жайгашкан Чолпон Мамбетов атындагы облустук биргелешкен оорукананын иш алып баруусуна нааразы болгон бейтап төмөнкү видеону жиберген. Кандайсыңар? Мен көзгө келгем. Берге очередь көп. Киши көп нарта. Очередь болуп атат.
очередь. Болгон саат 3-кө чейин иштейт экен. Ошонун ортосунда дагы обедке чыгып кетишип атат мыналар. Мына 3-кө чейин иштейт. Биякта болсо очередь толуп турат мынакей. Азыр деле көп болуп турат. Репортер болосуң. Репортер болотом. Мынакей. Очередь. Обедке чыгып кетти. Кичинекей ката келип атаса Обедке чыгып кетишти булар өздөрү. 3-кө чейин иштеген. 3төн кийин обедке деле чыкпай эле иштешсе болмок 2 саат. Мынакта. Очередь көп. бизди тартып атсаң калай. Ооба. Жөнөтчү. Нарын облустук ооруканасынын кардиология бөлүмүнүн канализациясы жарылып, 1 жылдан бери ага көңүл бурган эч ким жок. Бул маалымат менен Нарын облусунун жашоочусу бөлүшкөн. Саламатсыздарбы? Нарын областы ушу кардиология бөлүмүнүн ушу артындагы ушу канализация ушу жарылып, оңдогон эч ким жок. Ушуну көз салып карап коесуздарбы? Чыгарып көбүрөөк интернетке. Ушу көп канча ай болду билбейм, ушу жадат, ушу суу каптап атат. Ушу жылга айланып баштады окшойт. Караган эч ким жок. Ушуга көңүл буруп коюңуздар, сураныч. Ушу больницанын абалы ушундай болуп атат, канализацияны караган чоңдор жок. Чоңдору иштекени көзөмөлдөп, Нарындын ушу чоңдору карайын деген ой жок. Ушуга көңүл буруп коюңуздар. Рахмат. Урматтуу Үмүт ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн ээлүүнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Ээлүүнү сиздер үчүн иштейт.